ар бир ийгиликтин артында талыкпаган мээнет, өжөрлүк жатат Алтынай. Туура айтасыз, чындыгында эле өжөр баягы мээнеткеч, ошондой эле жашоонун ар кандай сыноосунан сынбаган адамдар чыныгы күчтүү адамдар болот экен. Алар сөзсүз түрдө алдыга койгон максатына жете билип, кандай гана пландарды, максаттарды койбосун, өзүнүн өжөрлүгү менен ошолордун баардыгын аткара алат экен. Бул дагы менин оюмча эрктүү адамдар, Негизи эрктүүлүк дегенди кандай түшүнөсүң? Эрктүүлүк деген мисалы ар бир эле адам эрктүү боло бербейт экен. Мисалы алдына бир максатты коет, анан кийин аны аткарыш керек эле. Эртең баштайын, бүгүн кеч болуп калды, же болбосо кийинки жылдан баштайын деген адамдар болсо, анда эрксиз адамдар деп түшүнсөк болот экен да. А эгер бир идея пайда болду, бир максат пайда болду, ошол максатка жетүү үчүн ошол жерден баштап аракет кылып, дароо баягы токтоп калбастан аракет кылып, Артка чегинбей, артка чегинбей эмгегинин үзүрүн көргөн адамдар эрктүү болот деп түшүнөм. Эң сонун чындыгында мен ар дайым ошондой сен айтып өткөндө, сен сүрөттөгөн адамдарды көргөндө мен дагы мотивация алам, ушунчалык суктанам да. Анан кийин чындыгында биздин көрсөтүүбүз ар бир адамга мотивация берүүчү көрсөтүү болуп саналгандыктан бүгүн дагы бизде таасирдүү маек болмокчу. Андыктан биз менен болуңуздар. Эфирде Арузат көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Айнура Бекебаева жана менин кесиптешим Алтынай Турабекова болмокчу. Жакында мен интернет айдыгынан бир укмуштуудай бир видео көрдүм да. Азыркы учурда көптөгөн көрүп алган популярдуу видео болуп кетиптир да. Бул видео көрүүчүлөрдү дене сак жашоого шыктандырган бир сонун видео экен да. Туура айтасыз, көпчүлүктөн калбай мен дагы интернет айдыгында көп көрүү топтогон бул видеону көргөн болчумун. Анан ал видеоду көрүп жатып, мен тагдырдын жашоонун сыноосуна сынбаган, өжөрлүк менен өмүрүн улап, баягы ийгиликке жетише алган адамдын ушундай бир эрктүүлүгүнө, күчтүүлүгүнө аябай суктандым десем болот. Анда келиңиздер, азыр биз айтып жаткан видеону чогуу сиздер менен көрөлү. Анан кийин студияга кайтып келебиз. Бол, күлөбүз, бол. Салам берип койбойсуңбу? Салам бергенде отвлекается же. Мотивация да алдыга окшойт, Чындыгында ушундай комага түшүп, анан бир кыйынчылыктардан өтүп, азыр машыктыруучуга айланып ушундай бир сонун күндөрүн өткөрүп жаткан Эрбол Жээнтаев жана Анна апасы Айдарова Мира эже бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Келиңиздер. Төрдөн орун алып алыңыздар. Келиңиздер. Ыңгайлуу болуп отуруп алыңыздар. Мира эже, Эрбол студиябызга кош келипсиздер. Биздин көрүүчүлөрүбүз менен амандашып алыңыздар, алгач. Салам алейкум, саламатсыздарбы барыңыздарга. Баягы көрсөтүүбүздүн алдында Мира эже жакшы сөздөрдү айтты эле. Арузат көрсөтүүсүн көрүп атып, ушул көрсөтүүгө бир келип кетсек жакшы болот эле деген ой пайда болуптур. Ошол ойдун күчү жакшы иштеп, бүгүн сиздер бизде конокто отурасыздар. Келиңиздер, анда Эрбол, сөз баягы сизди интернет айдыгында көп эле таанып, билип, мотивация алып калышты. Бирок сөз башынан болсун, алгач ошол эмнеден башталып, кандай комага түшүп калдыңыз, ошол тууралуу бир аз айтып бериңизчи. 2014 ноябрдын 24-ү ушундой тойдон болуп аткан нерсе. Анан сөзгө келишпештик болуп кетти жаш балдар менен. Анан ошол жактан уруш талаш болуп, башка удар менен жеп калгам. Анан кийин ошондон кийин я не помню себя. За остальное все мамам, анан иним билет да көп нерсе. Азыр иним жок, биякта Бишкекте. Ал азыр Америкада жүрөт.
канча жыл анын максатына жетти. Ошол. Канча? Ошол андан кийин уже калгандар мамдар айтып берсин, ушу эмне болгонун, кандай болгонун. А мен спорт жагын айтып берейин көбүрөөк. Миреже? Биринчиден саламдашып алайын. Саламатсыздарбы? Мен ушу эфирге келерде көп нерселерин ойлонуп, ушул жерге барып бир прямой эфирден чыгып бир интервью берсем деген бир ой болгон. Бирок мен ишендим, ушундай адамдын оюна, максатына жетсе болот экен. Анан эми Кудайдын буйругу менен бүгүн ушул жерге келип биз интервью берип атабыз. Мен эми муну кандай десем эми ар бир эне, ар бир ата эне баласы үчүн кандай десем жамандыкка ыраа кыйбайт да. Баланы баягы кичинесинен багат экенбиз. Баягы бардык тарбияны баягы башаты үйдөн башталат дегендей багып, өстүрүп, чоңойтуп, анан баягы эр азаматка жетерде балаң өзү энесине жардам бергенде энеси кайра ошо балага муктаж болуп калганы бул эне үчүн өтө оор нерсе экен да. Мен айтар элем, бул нерсени эстебей баягы бул күндөр артта калды десем болот. Анан ушундай чакырганыңарга карата мен дагы өзүмдүн оюмду айткым келет. Эми бул эр азаматтын башына келчү нерсе экен. Ушул 24 жашында ушундай окуя болду. Эми баягы баланы кичинесине уруп тарбиялап койсоң отуруп калат экен. Анан эресеге жетип чоңоюп калганда, семья куруп калганда эми отургуза албайсың да, кел отур мындай депчи. Анан ушул 2014-жылы ноябрда кырсыктадык. Муну деле баягы ойлойм, эми Кудайдын берген чоң сыноосу депчи. Эми Кудай деле жакшы көргөн адамына чоң сыноо берет деп айтат экен. Бул сыноону көтөрө алганда бар экен, көтөрө албаганда бар экен. Мен ойлоймун, көтөрдүк деп толук неме деле кылбаймын, бирок эми баягы любой нерсенин иш аракети мээнет менен болот экен да. Анан ушул баланы ушундай кырсыкка кабылып калганда эненин жүрөгү баланын жүрөгүнөн өтөт деген сөзгө мен азыр дагы ынанам. Себеби дегенде ушунчалык баягы баламды айта кетсем, мен өзүмдүн 2 балам бар. Экөөнү тең эле татыктуу тарбия бердим деп ойлоймун. Себеби дегенде атасынан кем кылбай бактым, окуттум, эресеге жеткирдим. Эл алган билимди деле, эл алган семьяны деле курушту. Бирок эми баягы семья үйлөнгөндөн кийин эми баягы ич арада неме кылгым келбейт да, өстөрүнчө жашап калышты. Анан эми тойдо ушундай болуп бир кырсыктап калганда, анан кийин Комада канча убакыт? Башыма ушундай үшкүл түштү. Комада 3 ай жаттык. Ноябрдын 26-сында болгон, февралдын 1-ине чейин комада жаттык. 17 күн реанимацияда жаттык. Реанимациядан баягы улам кирип аттык. Бирок ишенсеңер, мен баягы энемин да. Все равно баягы врачтар дагы мага уруксат берген жок. Эми баягы жакшы бир көз ачылып, же болбосо бир эметкенде кирбесеңиз деп, жан үстүндө иним деп атпай, ошол иниси дагы менин баягы жүрөгүңүз ооруп калбасын дегендей кылып өзү уходдо жүрдү да. Анан кийин врачтар айтыптыр, апасы кирсин, уход жасаганды үйрөнсүн, баары чыгарабыз да, больницадан чыгарышка туура келип атат. Бул жерде баягы бардык врачтар айтты, биз эми колубуздан келген нерсени жасадык, калганын эми үйүңөргө деле алып чыгып кетип, же болбосо палатага алып чыгып кетип эле дарыла эметсеңер, карасаңар болот дегенде, анан барып анан ошол жанагы эмесин үйрөнүп, кандай кылышты, кандай уход жасашты үйрөнүш үчүн анан 2 күн кирдим. Эми мен ошол киргендеги мен баягы баламды ойлоп турмун, эми жашынакай эле жатат депчи, баягы биринчи операция болорду, баягы балам жашынакай эле болчу. Бирок ошо 17 күн. Бир нече күндөн кийин кирдиңиз да? Жок, реанимацияда 17 күн жаттык. Реанимацияда көп жаткан болбойт экен да. 17 күн дегенден кийин палатага чыгарып атабыз да. Анан баягы здоровый балам 17 күндүн ичинде жок да. Анан мен ойлодум, аяктан деле же кароодон калып калабы депчи. Ошондо бир
өзүм элестеттим эми. Кээ бирде адам баласы баягы жашоо үчүн күрөшөт экен го. Ошол кезекте баягы балам көзүм алдыма элестеттим да. Эми ошо үчүн жогото аламбы депчи. Бирок Кудайга шүгүр. Баланын баягы колуна тикенек кирип кетсе дагы ошо тикенек кирип кеткендеги оорусун энеси өзүнүн энеси жүрөгү аркылуу сезет эмеспи, жүрөгү аркылуу баягы өзүнөн өткөрөт эмеспи. Бирок эми ал күндөр артта калды, буюрса азыр жакшы жарык күндөр келди десек болот. Эрбол мырза дагы күчтүүлүгү менен азыр тренер болуп, спорт залда көптөгөн адамдарды машыгып, алардын ден соолукта жүрүүсүнө себеп болуп атат. Анан эми ошол тарабына өтсөк, Эрбол мырза ал сыноону жеңди. Андан кийинкиси сиз спортту тандап кеттиңиз. Ооба. Спортту тандабаганым ушундай үйдө отуруп отургум келген жок үйдө чын эле. Кандай десем, үйдөн чыгып айнекте карасам, тиякты көрөсүң да, отурган кишилерди басып жүргөнүн, ошого максаттанып, мен басам, ошол жака жетем, анан дальше басам деп. Эси мен больницага чейин барсам, уже дальше кетем деген эле ошондой максаттангам да. Ошо тренер болом деп максатты койгон эмесмин. Биринчи басып кетейин. Эки балам бар да. Ошо эки баламдан экинчи балам төрөлдү, азыр мен менен тең 8те. Экөөбүз тең 8те. Именно мен комада жатканда төрөлгөн да. Анан азыр эми ошого кичине бир кандай десем, бүт жактан мындай давка болду да, мендечи ушундай бир нерсе турушум керек, кыймылдашым керек, кантем ушуну кантип жетем. Өзүмө вопрос койдум, эл мени түшүнбөйт да. Досуң барсаң айтсаң деле, алар деле айтышат, жакшы нерсе досторуң айтат. Эми биягы тияга айтат бүт бар. Бирок өзүң чечимдүү болушуң керек да. Бул жашоодочу. Анан ойлодум, туруп өйгө катуу ойлодум да, сразу зал издедим. Ошо залга мен азыр жудого же таэквондо күрөшкө мурдакыдай бара албайм. Мен кол бутума. Бирок сиз машыктырасыз. Бирок азыр ошо машыктырууга буга өзү негизи бул Россиядан келгенден кийин 2020 чечтим уже ушундай тренер болом дегенсипчи. Анткени мен ушундай результат азыр мени кишилер көрбөй атат. Бирок мага көп киши мындай көчөдө кетип барат, түртүп өтүп кетет да киргизтечи. Анан мынтип карап калышат. Танып калышат. Таныбайт. Анан мурда эле да, таныбайт эле. Анан как будто хотят со мной подраться, потому что я алардын көзүнө чоң бала көрүнөм да. Бир ушундай күчтүү көрүнүм болуш керек, ошон үчүн урушап коюш керек. Ошентип. Анан баягы интернеттен көрүп, анан кийин угуп да калдым. Сиз жөн гана залда машыктырып жүрүп, анан маданият адамдары менен да жакшы иштешет экенсиз, аларды да машыктырат экенсиз. Ошо тренерликке келгениңизге канча жыл болуп калды? 4 жыл болуп калды дедиңиз, э? Тренерликке келген 2017 баштаган өзүм. 2017 эле баштагансыз. 2017 с нуля баштагам да. Получается, с минуса баштагам. С минуса дегенде азыр нолдон жүргөн балдар баштап айтпайбы? А мен минустан баштагам да, көп киши ошондо мотивация алышат да. Почему минуста жалган киши баштагандагы азыр тренер, а биз болсо жүрөбүз деп ошо өздөрүнө вопрос берет. Өздөрүнө вопрос берет да. Биз деле кичине как-то можем уже силу нахватиться и пойти деп. Просто берден мотивация бар көбүндө, азыр мени көргөндөр эчтеке дебейм. Бирок ошо койгон целдерге жетиш керек да. Тартиптеп мен кантип жетет ага, тартиптүү менен жетет. Байкы Эрбол бир интервьюңузда мындай деп айттырсыз да. Мереже сиз дагы байкы ушундай кыйынчылык күндөрдө негизи достордун дагы мындай жардамы тийди депчи, аябай. Анан кийин негизи эле ушундай бир сыноо болгондо адамдардын дагы бир жүзү ачылса керек, э? Анан негизи эле ушул сыноо сизге мындай эмнелерди ачты? Кийинчерээк мындай ойлонуп анализдеп көргөндө эмнелерди билдиңиз? Жок. Эмнелерди мындай жашоодо кандай бир өзгөрүштөр? Анализдедим, бирок эми аларды мен күнөөлөйм десем, мени караган жоксуң, сен мага келген жоксуң. Мен азыр бүт барына мотивация бергим келет. Бүт бары спортко тарткым келет. Любой баары бүт досторумду. Арасында бар досторумчу жакшы, которые мени постоянно байланышта болуп, колдоп, морально, физически бүт жактан жардам бергендер бар, андай досторум. Бүт эле досторума деле рахмат айтам, көп эле келип мага жардам берди. Көп эле карашты, карады, бүт барына бир жаман дебейм мен алардын эч качан. Жакшы, морально жагынан көп жардам берди. Морально жагынан
баягы түшпөсүн, духу түшпөсүн ушул баланын деп баягы көп мындай эметкенде чуркаган мен үчүнчү аларчы. Ар кандай жакка алып барышат, гүл айтеттирип, элди көргөзүп, мына азыр кайра баягы кандай десем, жаңы жашоо ачылат экен да. Баягы комадан тургандан кийин мен бүт Бишкек жаңы болуп кетти да, ишенесизби? Ушундай көрдүм мен. Башкача көрүндү. Башкача көрүндү, аябай ишенесизби? Ушундай, оказывается, мозг өчкөндө ушундай кенде кайра турганда бүт бар жапжаңы көрүндү. Паркка алып барышты, тиякты көргөздү. Ушундай жакты биринчи жолу көрүп атам деген. Ооба, унутуп калыптырмын, абсолютно не помню ничего. Но бирок анан кийин башкача болуп ачылды деңиз. Жашоо башкача болуп ачылып, анан кийин түшүндүм жашоонучу канчалык кымбат экен, канчалык эме экен. Анан кийин ошо биринчи турган максатым ошо биринчи кылам деп үйдөн жаткан жерден эч кийимде подгузнигим бар болчу, салып коюшчу, ошо подгузникти алып ыргытып калганда биякта энелерим таппай калыптыр, каякта экен бул, кантип ыргытып салды, буга кантип духу жетти дегенчи. Ошондон кийин башталды да, карабайсызбы? Ошондон кийин мен айтып баштадым. Тигүү бурчтан бул бурчка басам. Мен кухняга барам, айнекти карайм. Анан айнектен кийин ар жакта отургучту карайм, ошого жетем, анан ар жакка барам деп ошентип эле максаттанганбыз да бизчи. Бул дегенчи билесизби, бул деген бир ушунчалык эрктүүлүк, анан күчтүүлүк да. Сиздин видеоңузду көрүп, билесизби, кээ бир мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы ушунчалык мотивация алат экен дагы, мындай эрктүү болгонго аракет жасашат экен да. Негизи эле бул баягы бул башкача касиет да. Бир мындай күчтүүлүк дегенчи, анан ушундай баланы тарбиялоо үчүн сизде мындай бир кандай кеңеш берет элеңиз энелерге? Негизи Эрболду тарбиялап атканда бир кандайдыр бир мындай өзгөчө бир мындай ыкмаларды колдондуңуз беле? Мен азыр Эрболдун сөзүн толуктай кетейин. Жана айтып атпайсыңарбы, ушундай любой адамдын башына бир жамандык иш түшкөндө, сурооңузга жооп берейин. Адамдар мындай электен өтүлүп калат экен да негизичи. Но бирок мен ушинтип ушул кырсыкка келгенден кийин мен буга чейин балам сыртта жүргөндө билбептирмин да кадырын, баркынчы. Эми жүрөт бала деп эле койчу экен, бирок ушу кырсыктаганда булар эки жерде окуп калышты. Анан ушунча дос күтүп калганына мен аябай сыймыктандым да. Ошол достору дагы канча айткан менен баягы биринчиден Кудайга шүгүр деп айтамын. Бирок ушу достору дагы алып кетти да. Постоянно жанында болду ушу достору. Ушу Кызыл Аскердик балдары бар экен, биякта дос күтүп алыптыр. Баягы өзү кичине чакан бизнеси бар эле, ал жактан да дос күтүп алган экен. Анан мен ойлоп турмун да, мен ушундай башыма жамандык кырсык түшкөндө жалгыз кантип ушуну эме кылам деп. Бирок эми ушу азыр эфирден пайдаланып досторуна деле рахматымды айткым келет. Анан азыркы баланы кандай кылып, мен ушундай күчтүү баланы азыр энелерге айтат элем, баланы төлөйсүң, кылык жорун кошо төлөбөйсүң да. Ал кылыкты же болбосо бир нар жактагы немени адам өзүнөн гана зависит этет экен. Бул жанантип жатканда айтып атпайбы? Өзү баягы биз карайбыз, мен ойлодум да эми ал күчүбүз кетип калды го, эми мындай болбойт болуш керек. Врачтар айтты, чыгарып берип коюшту, калган өзүңөрдүн эмгегиңерден, калган өзүңөрдүн оготуңардан деп. Анан буга ушунчалык балдары да күндө келет, жанагы деп шаар кыдыртат, коляскага салып алып эле, инвалидный коляскага салып алып эле эшикке чыгарат. Баягы эми көптөн бери эшикке чыкпай калды да. Бастырат, тургузат, өзүнүн дагы баягы иш аракети болду да. Анан мен эми азыр айтып атпайсыңбы энелерге кандай. Бу жерде мен азыр бул кырсыктагандан кийин силер айтып атпайсыңарбы, мындай популярный болуп атат депчи. Мага азыр көптөр чалат. Азыркы моментте ушул кесекте азыр менин балам ушундай болуп калды эле, кандай кыласыздар депчи. Мен айтар элем азыр ушул эфирден пайдаланып. Буга адамдын өзүнүн эрки керек биринчиден. Анан баягы Кудайга шүгүр деп, баягы Кудайга жалынабыз. Биринчи очередь эле Кудай ушу көзүн эле жалдыратып берсе экен деп айтат экенбиз, ушундай кырсык келгендечи. Андан кийин деле ал адамдын өзүнүн ар жагында дагы бир мындай эме болбосо, баягы ооруп жатса үмүт үзбөш керек, эч качан үзбөш керек. Себеби дегенде кантип балаң көзү жалдырап турса, ошону бир жамандык ыра кыясың. Андыктан энелерге азыр чалганда айтам да, сиз эненин как жүрөгү, эне катары жүрөгүңүз эмнени сезип атат,
ошону эле жасай бериңиз. А врачтар эч качан айтпайт, жакшы болот деп айтпайт. Колуңардан келишинче кылдык, биз эми калган өзүңөрдөн деп гана айтат экен да. Мен азыр ушуну өзүм жон тери менен сезип атам. Анан ал экинчи адамдын өзүнөн. Мына өзү эрки бар экен, күчтүү бар экен. Даже биз жанагы коляскага эшикке чыгарганда бала ыйлачы. Ыйлаганда эми эне деле тура албайт да. Баягы жапжашнакай эле жүргөн эле бала бир моментте эле ушинтип инвалидный коляскага отуруп калыш бул үчүн деле оор болду. Мен үчүн оор болду. Бардык бир туугандары, досторун үчүн деле оор болду. Достор айтты, келди, Аяш апа, Кудай буйруса бутунан тургузабыз. Анан келгенде урушчу муну. Сен эркелеп жата бербе. Мен эшикке чыгарып коюшчу. Аяш апа, барып келиңизчи көчөгө 1-2 саатка деп. Келсем баягы балам кадимкидей, баягы өзү кандай кылып сабак бергендерин билбейм иши. Анан достору дем күч берип койгон экен. Дем күч берип, баскын сен турушуң керек деп. Ошентип күч берген күндө деле баары бир деле адамдын өзүнөн болуш керек экен. Эрки күчтүүрөөк болуш керек экен да. Албетте бул Эрбол мырзанын азыркы ийгилигине жетишкени сөзсүз түрдө өзүнүн эрктүүлүгү менен бирге спорт менен машыгып, спортту дагы тең катар алып кеткендигинде болсо керек. Анда азыр Эрбол мырза спорт жаатында тренерлик менен алектенип жүргөндүгүнө байланыштуу биз лайфхактар бөлүмүндө дагы тренерлерге жана спорт менен машыккандарга жакшы бир маалыматтарды айтып беребиз. Спорт менен машыгуу үчүн бир гана көнүгүүлөрдү туура жасабастан кийимди дагы туура тандаш керек. Мына ушундай дагы эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек. Азыр бир аз тыныуудан соң кайра сиздер менен жолугуп айтып беребиз. Кухнянын баары коюлду, освещениясы менен Аялдар ааламы тууралуу кызыктуу көрсөтүү даярдап жатабыз. Көпчүлүккө жагат деген ишенич бар. Спорт менен машыккан учурда сөзсүз түрдө кийимди дагы туура тандаш керек экен. Ал эмеси мисалы үчүн айымдар үчүн, мырзалар үчүн сөзсүз түрдө сыртта машыгуу үчүн өзүнчө дагы кийим болот экен, ал эми спорт залдын ичинде машыгуу үчүн дагы өзүнчө кийимдер болот экен. Жада калса басуу үчүн дагы өзүнчө башка кийим кийип машыгыш керек экен. Эгерде сиз спорт залдын ичинде машыгып жатып, сиз басуу үчүн кийимди кие турган болсоңуз, бул сөзсүз түрдө туура эмес болуп эсептелет. Себеби дегенде ал басууга ылайыкталган кийимде өзүнчө бир замочкалар болушу мүмкүн, же болбосо топчулар болушу мүмкүн. Булар сөзсүз түрдө сизге зыянын тийгизиши мүмкүн жана ыңгайсыздыкты жаратат. Ал эми кийинкиси бул сиз кийип жүргөн кийимдин кездемеси дагы сиздин машыгууңузга өтө чоң таасирин тийгизет. Эгерде сиз туура эмес тандалган кездемеден тигилген кийимди кийип алган болсоңуз, анда ал сизди ысытып, тердетип, же болбосо кандайдыр бир ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн. Андыктан сиз тандап атканда сөзсүз түрдө кийимдин кездемесине 100% көңүл буруш керек. 100% көңүл буруп, анын пахтадан тигилгендигине көңүл буруш керек. Сөзсүз түрдө ошондой эле сапаттуу болушу керек. Ооба, анан дагы көпчүлүк айтышат экен да, эгерде спорт менен машыкканда бат эле кир болуп калышы мүмкүн. Андыктан кара же болбосо боз түстөгү эле кийимдерди кийген оң депчи. Бирок негизи бул адистердин айткан сөзүнө караганда түстүү кийимдерди кийип машыккандагы ден соолукка пайдалуу экен. Анын ичинен сары түстөгү кийимди кийип машыга турган болсоңуз, сизде энергия болот экен дагы, өзүңүздө кандайдыр бир энергия пайда болуп, көңүлүңүз жогору болуп эсептелет экен. Бирок кызыл түстөгү кийимди кийип машыга турган болсоңуз, сизде жүрөк оору болсо, же болбосо кан басымыңыз жогору боло турган, ушундай сыяктуу бир оорулар бар боло турган болсо, анда кызыл түстөгү кийимди кийбей эле койгонуңуз оң. Себеби дегенде кызыл түстөгү өң бул сиздин кан басымыңызды жогорулатып бериши мүмкүн машыккан учуруңузда. Демек биз көрүүчүлөрүбүзгө кир көтөрүмдүү, ошондой эле спорт залда машыкканга ыңгайлуу болсун десек, кара түстөгү кийимдерди ошондой эле маанайыңызга дагы маанай кошуп көңүлүңүздүн ачылып туруусуна себеп болсун десеңиз, сары түстөгү формаларды кийимдерди тандасаңыз болот экен. Туура. Кийим тандаган учурда сөзсүз түрдө размерине дагы көңүл буруңуз. Эгерде өзүңүздөн чоң кийимди кийип алып машыга турган болсоңуз, анда сизге сөзсүз түрдө ыңгайсыздыгын жаратат. Андыктан өзүңүзгө ылайыктуу, чак келген кийим менен машыгыңыз. Үстүндөгү кийимиңиз колуңузду бүккөн учурда сөзсүз түрдө бул билериңизди жаап туруш керек экен.
Ал эми астыңыздагы шымыңыз боло турган болсо, ал шым тизени бүккөн учурда кызыл ашыкты жаап туруш керек. Эң сонун пайдалуу маалыматтар болду. Айкүмүш, анан дагы биз машыгып жаткан аянтчаны тандаарда дагы өзүбүздүн көңүлүбүзгө туура келген тандашыбыз керек экен. Мисалы, айрымдар ачык асман алдында таза абада машыкканды жакшы көрүшөт, айрымдар болсо ар кандай машыгуучу техникалар орнотулган жерде машыгууну каалашат экен. Эгерде сиз кайсынысын жүрөгүңүзгө жакын болуп, көңүлүңүз каалап турган болсо, ошол аянтчаны тандап алыңыз дагы машыгууну баштаңыз. Бул сизде машыгууну артка таштап коюп, же болбосо кийин улантпай койбооңузга жардам берет. Андыктан ден соолугуңуз чың болушун кааласаңыз, сиз спорт менен машыгыңыз. Ал эмесе эфирде улантсак. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай кооз. Шашпа, жашоо, жыргал. İşte окуу, алдыга гана умтол. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубанычтар толайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Солоолуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арозат. Эфирдебиз. Бүгүн дагы сиздерге мотивация берүү үчүн таасирдүү маек куруп жатабыз. Бизде конокто Эрбол мырза жана апасы Мира эже. Эрбол мырза, келиңиз, азыр спортко келген күнүңүзгө кайрылып келели дагы. Спортту тандаганда, мына ушул спорт менен мындан аркы жашоомдо дайыма машыгам, дайыма алектенем деп ойлодуңуз беле? Ооба, мен биринчи максаттангам, бутума турайын деп. Өзүмө кичине келейин. Бутуңузга турганга дагы ушул спорт жардам берди да, Ооба. Көп полноценно жакшы басканга спортта жардам берди. Кудай шүгүр. Ошого. Залга өзүңүз барып жаттыңызбы же досторуңуз менен барып? Жок, мага эч ким апарган жок залга. Биринчиден ошо дос балдарыма, апаларыма, апама, инилериме буларды да нагружать этким келген жок. Баягы эми уже бутума басып калганда мен если мени алып барса, мен аны, значит, бүт жакка ташып жүрбөйм анда. Көз карандысыз болгуңуз келди да? Көз карандысыз, даже маршруткага отурганда менин колума кармап алгыла, бир жакка басып баратканда колума кармап алгыла деп. Ошол өжөрлүгүңүз менен, ошол күчтүүлүгүңүз менен бүгүнкү ийгиликке жетип отурасыз да анан. Мира эже, сизге дагы суроо бергим келип атат. Баягы эне гана билет эмеспи, баласын кандай болуп атканын, баягы баласы менен көп сүйлөшөт, көп байланышта болот. Анан Эрбол мырзанын жашоосуна спорт кандай таасир берди? Мен бул Эрболго спорт почти что жашоосуна кайрады десем деле жаңылышпайм. Себеби бул өзү айтып атпай, жанагы независимый болгум келип атат депчи, баягы постелде жаткандагысы менен кичине басып калгандагысында караганда өзү өжөрлүк менен, баягы күчтүүлүгү менен, баягы мен ушу бутуман турушум керек, баягы достору келет, намыстанат окшойт да, баягы врачтар айтты эле да, мен бир нерсени айта кетейин. Врачтар айтты эле, баягы 3 ай комада жатса, мен ойлой бериптирмин да, ошо үчүн эле комадан турбай калат деп. Бирок ошо врачтар айтты да, жанагы аябай профессор Миталик Мамутов деген бул киши аябай баягы жател, аябай күчтүү врач го. Ошол айтты да, балам, сен деген комада жатса балаңды өлөт же эметет деп ойлобогун. Сен энесиңби жүрөгүң менен сезгин. Ал комада жатканда ал адам ошо комада жатып деле резко туруп кетиши мүмкүн деген да. Ошондон кийин анан ошол врачтын сөзүн уккандан кийин мен ойлоп турмун да, мен азыркы эмелерге деле айтат элем, ошо комада жатат десе эле, биз жамандык нерсени ойлоп кетебиз го. Андай кылбашыбыз керек экен. Наоборот, ушу комадан тургандан кийин, ошол врач айткан, комадан тургандан кийинки баланы деле немесин сиз көтөрө албай каласыз деген да. Ошодон кийинки деле ошо немесин биз көтөрө алган жокпуз. Себеби ал кезекте агрессивный болот экен, кыйкырат экен, ыйлайт экен, туруп эле колунда эмне турса уруп калчу. Эчтекенен эчтеке жок эле. Ошонун баарын энемен да көтөрөт экенмин. Анан чыдадым, бир тууган экен, достору келип, жанантип эметкенде мен кээде баягы отуруп алып, жалгыз каяка барам, кечке эле достору деле жүрбөйт да, эмне кылсам экен деп отуруп, анан бир күнү карап отурсам айтtandan кийин, анан жылып атпай өзүнөн өзү мынтипчи, кармалап, эң алгачкы үмүт пайда болгон экен да. Үмүт пайда болуп, баягы
сүйлөө речи да жок, жеген рефлекстери да жок. Анан жей албайт, через трубка беребиз тамакты. Анан көрбөгөн эле азапты көрдүк. Бирок ошол нерсенин аркасы үмүттөндүрүп мени баягы күндөн күнгө бала баягы кичинекей бала төрөлсө күндө бир нерсени жуунтсаң торолуп, анан үйрөтүп калат го. Ошондо бир результат көрөт экенсиң да. Азыр бул ошондой кылып жаңы төрөлдү да. Кээде жуунтканда мандалактай болуп ачылат. Анан кийин үйгө доска алып келип койгон, дос балдары бүт условияны баарын түзүп берди. Доска алып келип берип койгон. Если туалетке барам десең, колуң менен жансап көргөз, экини көргөз, же бирди көргөз деп. Эшикке чыгам десең, же болбосо бирдеме жейм десең, мынча колуңду көргөз деп баягы баштан өтпөгөндөн акыл жаштан деп коет го. Мен баягы стрессте жүрдүм чындыгында эле, жана балдары келип алып ушуну баарын үйрөтүп, күндөн күнгө сабак өтөт. Баардык нерсени бар. Анан ошону алып кетиш дагы бул адамдын өзүнөн болот экен да. Анан ошол баягы биринчи айтып баштабадыңызбы? Биринчи спортко көз карандысыздыкты каалап калдым депчи. Анан кийин залга келдиңиз, азастан бул сиздики экенин түшүндүңүз да, анан кийин азыр болсо бул сиздин кесибиңиз болуп калды окшойт, э? Азыр ошо 2020-дан баштап өзүмдүн мындай койдум болду уже максатты. Мен спорттон бирдемсе чыгарып көргөзүш керек, элге жеткириш керек, уже элге мотивация беришим керек. Уже балдарыма уже бердим, уже чоңойот, анан чоңойгондон көрүшөт алар. Анан кийин азыр элге мотивация берип, кичине элдер эч качан сынбасын деген эле мамиле кылып эле бүт кыргыз элимечи, даже бүт Тажикстандан да чалып атышат, Өзбекстандан да чалып атышат, жазып атышат. Бүт баарына, бүт эл мен тааныгандарда бүт баарына мотивация берели. Бүт баарына мотивация бергим келди. Чын. Что эч качан сынбасын. Жашоодо бүт нерсе болот, ошону көтөргөн да беш керек да. Көтөрүп кантип алып кетишти да, өзү да мына жатып алып деле ойлонуш керек да, любой киши. Мага ойлонот да, билем, депрессия аябай катуу болот, аябай катуу депрессия болдум мен, чын айтайын. Мен даже суицидке чейин барганга чейин болдум да. Бирок суицид бергенде эмне? Бир гана өзүм жанымдагы жакын адамдар кыйналат. Болду. Андан башка жок, калгандар илеп может эстейт. Анан мен ошону өзүмө вопрос бердим, почему мен ушундай болуп калышым керек? Мен али жашмын, мен 25-темин, мен максат коем муну. Эми президентке чейин барбасам дагы, Кудай шүгүр спорт жактан бир алып кетемби деген ийгиликтерди көрсөтөмбү деп ошондой максаттангам да. Чын максатка мен мурда билчү эмесмин, максатка кантип жетесиң, койгон целиңе кантип мотивация кантип аласың. Бага айтат го көп киши, мага мотивация берчи. Мотивация есть, но нету движения дегендей. Кыймылдабайт экен адамдарчы. Движение цельге жетиш үчүн кыймылдаш керек экен. Ар бир шагдан барсаң, бир кадам кылып, 2 кадам таштап, ушинтип аракеттениш керек экен да. Аракет бул жана айтат го берекет депчи. Спорт денсаулыктын кадамдан өтүп отуруп. Мен ошо айтпайм, спорт денсаулыктын булагы деген мен жаңылбайм да. Чын бүт кыргыз элине айткан. Спорт бул денсаулыктын булагы. Мени көрүп, мени карап жүргөнүңүздөрдү эле уже көп киши мотивация алат, кылат, иштейт. Залга келип баягы сиз менен иштешим керек, сиз мени машыктырышыңыз керек дегендер барбы? Бар. Көп болсо керек. Мен да азыр колумда 15 аял зат менин колумда. 20 дагы 15 30. Айымдар келип айымдар менин колумда машыктырам. Мен аябай алар сыйлашат, мен аларга туура инструкциясын көргөзүп, кандай гана турган бутуман эмне кылып мен эми монтер туруп эле качок болуп кеткен жокмун. Эми бүт изилдеп өзүм сабак алчумун. Мен өзүмө сабак, мага көргөзгөн нерсени, кылган нерсемди ошону кайра эмне үчүн, бул кандай техника, эмне кылган техника, то же самое. Сейчас интернет у нас очень, бизде телефонда развитый болсо, ошо интернеттен көрүп эле жашынакай эле бүт эле сурай берет, эмне болду элең, кандай болду элең. Я всех направляю либо мамама, либо айтам да интернетти ачкыла, көргүлө. Что систем болезненности полный жазылган аерде. Чымырты, от чего там, эмнеси болот, эмнеси болбойт.
2,5 килограммды ишенсеңиз мен 1 жылдай көтөргөм да. Күчүм ошого жеткен. Ошончолук күч керек болгон, Ооба, күчүм жок болчу да. Азастан. Акырындык менен да. Азыр канчага жетип калды? Канча килограмм? Азыр 110ду смело жымлеп 2,5 килограммдан 110 килограммга чейин, элестетсеңиздер, бул чындыгында эле кандай чоң көрсөткүч, күчтүүлүктүн чоң көрсөткүчү. Анан спорт саламаттыктын жана тартиптин башаты деп коюп эмеспизби? Анан кийин баягы спорт менен машыккан адам дайыма убакытка так болот экен, ден соолугу да чың болот экен. Анан биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир өзүңүздүн кеңештериңизди айтып өтпөйсүзбү тренер катары? Тренер катары. Мен калоорум бар кыргыз элиме алектенсин спорт. Жаңы айтып кеткен ден соолуктун булагы дегендей, бул спортко киргенден кийин мен азыр айтып бере берсем, ар бир башкача. Неважно, кайсы сен спортты тандайсың, кай жакта болосуң, бирок спорттун тандашдын ошонусу маанисине чейин жеткизе иштеш керек. Дисциплина кылыш керек, тартиптүү. Кыргызча дисциплина тартиптүүлүк керек деңиз. Тартиптүүлүк керек. Тартип болсо, анан кийин баары курулуп берет чекесинен. Аны мен азыр айта албайм, элдер башка да өтүп барычы. Бирок мен өзүм кишилериме келгенде, балдарыма, окуучуларыма айтам, мен азыр колумда мына 1 жылдан бери бир эжем келет, постоянно машыгат. Мени только мага келет, мени карайт. Всё, как положено. Чындыгын айтканда, сизди көрүп эле, сиздин басып өткөн жолуңузду көрүп эле, анан канча деген адамдар андай кыйынчылыкка туш келбеген жөн эле адамдар деле баягы бара албай жүрүшкөндөрү канча. Сиздин баягы видеолоруңузду көрүп, сизди көрүп, анан чындыгында эле баягы өздөрүнө бир максат коюп туруп жашагандар канча дейсиз. Мира эже, сиз дагы биз азыр кыска убакыт калып, берүүнүн ичинде сиз дагы бир аз кеңешиңизди бере кетиңиз. Мен эми эмне деп айтар элем, мен айтып атпайм, азыр көп жактагылар мага чалышат. Эже кандай ушу салыштырат да балдарынчы, ушундай баланы ушундай состоянияга бутунан тургуздуңуз деп. Мен даже Тажикстандан чалат, Өзбекстандан чалат, билетти алып берелик туда обратно келип бир эметип берип кетиңиз депчи. Бирок мен бир аяка барып деле кыйналыштын кажети жок. Мен бир эле айтар элем, ал адамдын, ошо жаткан адамдын өзүнүн эрки керек, күчтүү керек. Бирок бир самый немесине мен айтар элем, бул эне бардык жагына ишенип, ошол жүрөгү менен баласын кичикейинде кандай кылып төрөп чоңойт деле, азыр ошондой кылып эле караса, бардык максатына жетет деп айтар элем менчи. Мен ошентип эле мотивация бере алам да. А так мен врач эмесмин, муну дарын ичкиле тигиле деп. Болгондо эле үмүт үзбөш керек. Эненин дуасы түз тиет деп айтып коет эмеспи? Сиздей болгон энелер, Мира эже, көп болсун элибизде. Анан сиздей болгон мотиваторлор, күчтүү, эрктүү азаматтар көп болсун, Элбол мырза. Чоң рахмат бүгүн атайын келип бизге маек куруп бергениңиздер үчүн. Бардыгыңыздарга айта кетүүчү нерсе дайыма эрктүү болуңуздар, ден соолугуңар чын болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, бул көрсөтүүнү дагы бир ирет кайталап көрүүнү кааласаңыздар, анда УТРКнын башка YouTube каналына кирип, бул көрсөтүүнү таап дагы бир ирет кайталап көрсөңүздөр болот. Анан дагы дайыма жакшы нерседен гана үмүт кылалы, ошондо гана биз көздөгөн максатыбызга жете алабыз. Көрүшкөнчө бар болуңуздар. Рахмат сиздерге.